Достор, бүгүнкү видеобуздун темасы коомубузду диний экстремизмден жана исламдык фундаментализмден кантип коргоп калабыз деген видео болмокчу. Бул диний экстремизмди жана исламдык фундаментализмди карманган топтордон эмне үчүн кооптонушубуз керек? Анткени алар мамлекеттик түзүлүштү күч менен басып алып, шариятты орнотуп, цивилизациянын, билимдин, технологияларын жетишкендиктеринен баш тартып, аларды четке кагып, аялдарын, балдарын мектепке окууга жибертпей, ошо орто кылымда мусулмандар кандай жашаган болсо, ошондой жашайбыз деп аракеттенишет. Бирок исламдан бир аз болсо да кабар болгон адамдардын баары билет, ислам бул билимдин, ислам бул аракеттин, өнүгүүнүн жана ынтымактын, тынчтыктын дини экенин баардыгы билишет. Мамлекеттик деңгээлде исламдык фундаментализм жана диний экстремизм менен күрөшүүнүн жолдору бул эң биринчиден адамдардын диний сабатсыздыгын жоюу. Бул ошол эле мектептерде диний сабактарын киргизүү керек, бирок ошол сабак берген адамдардын өзүнүн билим деңгээлин өтө жогорулатуу керек. Мамлекет мечиттердин, медреселердин ачылуусуна бөгөт койбой, кайрадан алардын сапатын жогорулатууга, ошакта берилген билимдин сапатын жогорулатууга, ошактагы коюлган шарттардын сапатын жогорулатууга аракет жасаш керек. Эксперттердин айтуусу боюнча, ар кандай бөгөттөр, ар кандай чектөөлөр тескерисинче ошол бир топтордун мындан да көбүрөөк радикализациялоосуна алып келет. Өлкөбүздө адат болуп калган, бир канча кылымдан бери калыптанып келе жаткан, адамдар көнүп калган Ханефи мазхабын мамлекеттик тараптан колдошубуз керек. Эгерде мамлекет тарабынан ошо Ханефи мазхабы колдоого алынса, эгерде адамдардын диний сабаттуулугу жогорулатылса, анда ошо башка мазхабтарды кармангандарга, башка же болбосо так эле мазхабсыз жүргөндөргө эч кандай чектөөлөрдүн, эч кандай бөгөттөрдүн киргизүүнүн кереги калбайт эле. Адамдар бир гана физикалык, интеллектуалдык жана материалдык жактан өнүгүүгө эмес, руханий жактан дагы өнүгүүгө умтулаарын мамлекет муну жакшы түшүнүш керек, муну колдош керек. Жана бунун үчүн бардык шарттарды түзүп, эч кандай бөгөттөрдү, чектөөлөрдү койбош керек. Тескерисинче, диндин пайдаларын жакшылап изилдеп, мамлекеттик идеологияга киргизип, мамлекетибизди өнүктүргөнгө, алдыга жылдырганга, адамдарды ынтымакка чакырганга колдонуу керек. Муну жалпы билим берүү системасына терең киргизип, муну мамлекеттин өнүгүүсүнө колдонушубуз керек.